4 ай мурун грипп болуп оорудум эле. Үйдө самолечение кылып жата бергенмин. Мындай кадам каарманыбыздын кургагучук илдетине чалдыгышына себеп болгон. Ал 2 ай мурда Жалал Абад облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунда дарылануусун баштады. Бул убакыт аралыгында оорукананын алдындагы бейтаптар мектебинен билим алып жатат. Мында оорулуулар диагнозу жана жоопкерчиликтери тууралуу маалыматтарды алышат. Диагнозду укканда аябай чоң стресске кабылдым. Кабыл албай жүрүп, кабыл алышка туура келди. Ден соолукту оңдош керек болду, чыңаш керек болду. Жаттым докторго. Жеңил демал долбоору сабагынан мен аябай өзүмө керектүү көп нерселерди, билбеген нерселерди уктум, үйрөндүм. Кандай сакайып кетиш керек, дарыларды кандай ичиш керек, кайсы маалда кандай тамактаныш керек, кандай гигиеналарды сакташ керек үйрөттү. Долбоордун алкагында жыл башынан бери бейтап мектеби курсунда 172 оорулуу катышты. Алар тайпаларга бөлүнүп, жумасына бир нече жолу сабак өтүшөт. Андан кийин маалыматтарды эсине сактап алыш үчүн атайын тест тапшырышат. Ушул жеңил демал долбоорунда мен бейтаптарга сабак өтүп жатып, жөнөкөй тилде түшүнүктүү кылып, видеороликтер бар, видеороликтерди коюп беремин. Ошолардын негизинде түшүндүрүүгө аракет жасаймын. Бейтаптардын укуктарын, милдеттерин дагы түшүндүрүп кетемин. Стигма, дискриминация деген болот. Бөлүнүп каламын, мен адам катарынан чыгып калдым деген чөгүүлөр болот. Колдоп, окутуп келебиз сабактарды өтүп. Амбулатордук дарылоого өткөн бейтаптардын психологиялык жардам алуусу дагы жеңилдеди. Анткени алар анонимдүү түрдө Азамат деп аталган чат-ботту пайдаланып суроолоруна жооп алууну үйрөндү. Чат-бот ишенимдүү булактардан жана илимий адабияттардан алган маалыматтарды камтыйт. Дарыланганыма эме кылганга мындай пайдалуу кеңештерди алабыз. Өзүбүзгө эмне керек болсо, кандай кылышыбыз керек. Биз ошо чат-бот аркылуу Азамат менен байланышып, ошондон сурап турабыз. Биз кыргызча суроолорду беребиз, алар деген орусча жооп бергенге аракет кылышат. Кыргыз тилинде которулуп жооп берилсе жакшы болмок экен. Чат-ботту ишке киргизүүдө Баткен, Нарын, Ош жана Жалал Абад облусунда сурамжылоо жүргүзүлүп, медайымдар жана психологдор катышкан. Алар Азаматтын жоопторунун тууралыгын текшерип, эч кандай каралоо же басмырлоо жок экенине ынанышкан. Бардык оңдоп түзөөлөрдөн кийин Жалал Абаддагы 20 ыктыярчы 2 жума бою чат-ботту колдонгон. Февраль айынан баштап ошо чат-бот Азаматты сунуштадык. Азамат жооп берет, больнойлор жазат. Өз бизге айта албаган суроолорун ошого жазып көрүшөт. Жазганда жооп берет Азамат. Анан тестирлөө болгон бул боюнча тестирлөөдөн дагы ойлорун жазышты. Мындай долбоорлор аркылуу бейтаптардын медициналык сабаттуулугу артып, илдеттен башкаларды сактоону, дарыларды убагында ичүүнүн маанилүүлүгү сыяктуу көп пайдалуу нерселерди үйрөнгөн. Бул өз кезегинде дарыгерлердин дагы ишин жеңилдетип, бейтаптар менен болгон мамилени бекемдеген. Школа пациентов. Бейтаптар мектеби курсу башталганда адистер ар бир бөлмөдөгү бейтаптар менен сурамжылоо жүргүзүшкөн. Бул өтө кызык болду. Анткени алар медициналык тилдер эмес, жөнөкөй жалпак тилде маалымат беришкен. Бейтаптар ачылып, дарылануудан сырткары жеке маселелери боюнча дагы ар кандай суроо узатышкан. Алар тайпаларда же жекече, чалуу же СМС аркылуу маалымат алып турганга шарт түзүлгөн. Адистер ушундай колдоо көрсөтүп жатып, бейтаптарга мындан аркы жашоосун улантууга чоң дем бере алышты. Бул жакшы долбоор болду. Өткөн жылы облус аймагында 700гө жакын кишиден кургагучук илдети аныкталган. Дарыгерлердин айтымында илдет акыркы жылдары миграцияда жүргөндөрдүн арасында күч алган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.